Бүгін біз сіздер менен жашылча жемиштер жана бирден 10га чейинки сандар бүтүн жана бөлүктөрдү кантип бала бакчада мисалдар менен оюндар менен үйрөтүүнүн жолун көрсөтүп берейин. Бул менин колумдагы кадимки дарбыз. Бул атайын фетрден жасалган. Бул андан сырткары бул баштык катары дагы кызмат кылат. Мунун ичине балдар үчүн тапшырмалар салып койсок дагы болот. Ал эми экинчи жак бетинде дарбыздын ички көрүнүшү чагылдырылган. Сиздер байкагандай бул жерде дарбыздын ичиндеги данектерди ирети менен саноо аркылуу балдар бирден 10га чейинки сандарды изилдеп ышыкташат. Мисалы, бир данек бул чын эле бир деген санга туура келет экен. Андан кийин 2 данек астына ашса, демек бул 2 санына дагы келет экен. Андан кийин 1, 2, 3 данек бул 3 санына туура келет экен. Андан сырткары бул дарбыздын ичинин 10 бөлүккө бөлүнгөн. 10 бөлүктө мисалы балдарга мисал кылып 1, 2, 3, 4 бөлүгүн алып салдык. Балдар дарбыздын ичинде канча бөлүгү калды деген ар кандай мисалдарды берип чыгартсак болот. Муну иштеп бүткөндөн кийин дарбыздын ичиндегилерди кайра өзүнүн ичине салып жыйнап коюуга дагы оңайлашылган. Экинчи оюнубузда болсо, бул ак жолтойдун тапшырмалары. Мында болсо ак жолтойдун эки колунда сандар бар, иреттик сандар, андан сырткары доминолор бар. Балдар буларды чечип алышып, математикалык билимдерин бышыктоого, ар кандай мисалдарды чыгарууга топ менен же эки-экиден болуп жуптта иштесе дагы болот. Мисалы, бир сан бул жерден доминону карап, булардын арасынан бир санына дал келген доминону издеп тапшырат. Мисалы, 1. Мисалы, 9 санына 5, 5ке 4'tü кошсо 9 деп заттын санын белгилеп ойношот. Үчүнчүсүдө болсо бул кичинекей таргыл ышыктын тапшырмасы. Таргыл ышыктык болсо саат-саатына байланышкан үндүү, үнсүз, жумшак жана каткалан тамгалар боюнча. Мында дагы балдар тамгаларды чыгарып алышып, тамгалардын жардамы менен бир муунду сөздөрдү жазып дагы ойношсо болот. Эгерде тапшырманы дагы татаалдаштырсак, анда 2 муунду сөздөрдү жаздырып, кайра ошол сөздөрдөн сүйлөмдөрдү түзүшөт. Сүйлөм сөздөрдү кайра муундарга бөлүп ойношот. Жана тамгалардын жумшак, үнсүз, каткалан үндүү болуп бөлүнүшү боюнча дагы атайын бөлүнгөн. Мисалы, жумшак үнсүздөр жашыл менен, үндүү тамгалар кызыл менен, ал эми каткаландар болсо көк түстө берилип жасалган. Балдар дагы бул жерден саат-саатында сүйлөп кебин